Кыргызстанда 25 майга карата коронавирустагы 298 адамдан аныкталды. Бул тууралуу бүгүн брифингде саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин коомдук саламаттык сактоо бөлүмүнүн башчысы Айнура Акматова билдирди. Анын айтымында Бишкекте 144, Ош шаарында 23, Чүй облусунда 86, Ош облусунда 7, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 13, Ысык-Көл облусунда 18, Жалал Абад облусунда 5 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 314 адам коронавирустан айыгып чыккан. Сутка ичинде COVID-19 илдети Бишкек шаарында 8 бейтаптын өмүрүн алды. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 103 миң адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 96 433 киши айыгып чыкса, 1765 адам каза болду. Президент Садыр Жапаров кече 24 майда Сочи шаарында Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен жолугушту. Кыргыз-Орус эки тараптуу кызматташуусунун учурдагы абалы жана келечектүү багыттары, акыркы жолугушуунун жыйынтыгында жетишилген келишимдердин ишке ашырылышы, ошондой эле интеграциялык бирикмелердин алкагында өз ара аракеттенүүнүн артыкчылыктуу пландары талкууланды. Башкалар менен катар регионалдык коопсуздукту жана туруктуулукту сактоо маселелери да каралды. Мамлекет башчылары мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде ушул жылдын 28-30 апрель күндөрү болуп өткөн окуяларды, ошондой эле Чыр-Чатактын кесепетинен Баткен районунун чек арага танапташ айылдарында талкаланган инфраструктураны, социалдык объектилерди жана турак үйлөрдү калыбына келтирүү чараларын, мындан сырткары жергиликтүү калкка ар тараптуу жардам көрсөтүү маселелерин кеңири талкуулашты. Россия президенти Владимир Путин эки мамлекеттин ортосундагы мамилелер бекемделип, өнүгүп жаткандыгын белгиледи. Мындан тышкары Россия президенти Россия-Кыргыз-Тажик чек арасына кырдаалды көңүл коюп, өтө тынчсыздануу менен байкап тургандыгын баса белгиледи. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Борисович. Рад вас видеть. Уважаемый Садыр Нургажевич, я очень рад вас видеть. В следующем году мы отмечаем 30-летие нашего основополагающего договора о дружбе, сотрудничестве. Но уже сейчас можно сказать, что за эти годы ситуация в межгосударственных наших отношениях укрепляется, развивается. Достаточно сказать, что Россия занимает уверенно первое место в торговом обороте Кыргызстана. К сожалению, в прошлом году товарооборот несколько просел в связи с пандемией, известные причины. Но в первом квартале текущего года уже увеличение мы наблюдаем на 6%. Это хорошая тенденция, которую нам нужно сохранить, в том числе используя межправкомиссию, которая работает довольно активно, насколько я представляю. Мы взаимодействуем также в борьбе с пандемией. Россия оказывала и намерена оказывать дальше поддержку Кыргызстану и в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины. Специалисты наши сейчас изучают возможности развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного теперь уже во всем мире, спутника ВИ. В прошлом году были запланированы годы или год России в Кыргызстане и наоборот Кыргызстана в России. Свыше 200 мероприятий у нас было намечено, к сожалению, пандемия не позволила их осуществить. А это самые разные направления, включая молодежный обмен, межвузовские контакты и так далее. Но мы обязательно это сделаем по мере того, как будет улучшаться эпидемиологическая ситуация и в России, и в Кыргызстане. Мы сотрудничаем и достаточно активно в международных организациях, среди которых особое место занимает, конечно, сотрудничество в рамках Евразес. Совсем недавно мы принимали участие в онлайн-встрече руководителей стран-участниц и наблюдателей ОДКБ, некоторые другие организации, в том числе и глобального характера, такие как ООН. Ну и, конечно, уважаемый господин президент, мы внимательно очень и с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе. Как вы знаете, совсем недавно у нас в Москве был с визитом президент Таджикистана. Мы обсуждали, конечно, и с ним этот вопрос, позитивно восприняли намерение двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров. Уверен, что эта цель может быть достигнута именно
таким способом все, что от нас зависит, мы будем делать для того, чтобы помочь вам в решении этих вопросов. Мы понимаем, что это связано с жизнью конкретных людей, и прежде всего и Кыргызстан, и Таджикистан, они думают о людях. Но нужно найти такой способ, чтобы решение всех этих вопросов, чтобы он был долгосрочным и отвечал интересам обеих сторон. К этому мы тоже будем стремиться, всячески будем этому помогать. Я очень рад вас видеть в России. Добро пожаловать. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Рад вновь встретиться с вами. Выражаю благодарность за приглашение. Мы с вами встречались ровно 3 месяца назад в Москве. И сегодня имеется хорошая возможность рассмотреть итоги двустороннего сотрудничества. Уважаемый Владимир Владимирович, хочу выразить личную благодарность за ваше внимание, сопереживание относительно ситуации на кыргызско-таджикской границе. Особо хотелось бы отметить поддержку, оказанной вами народу Кыргызстана. Россия наш главный союзник и торгово-экономический партнер, поэтому надеюсь на проведение плодотворных переговоров по всем вопросам сегодня. Еще раз спасибо вам за приглашение и теплый прием. Спасибо. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында иштеп жүргөн 31 жаштагы кыргызстандык жаран 22 майда бийиктиктен кулап кетип каза болгон. Учурда өлүмдүн жагдайлары иликтенип жатат. Анын сөөгү мекенине жеткирилет. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирди. Сөөктү алып кетүүгө уруксат берилип, 25 майда Санкт-Петербург Ош аба каттам менен Кыргызстанга жөнөтүлөт. Ага кеткен чыгымдарды жабуу үчүн кенемте алууга маркумдун жакындарына кеп кеңештер берилди деп айтылат билдирүүдө. Чет өлкөдө иштеген кыргызстандыктардын арасында каза болгондордун саны жыл сайын 300-кө чамалайт. Бейрасмий маалымат боюнча азыр 1 миллиондой кыргызстандык чет мамлекеттерде эмгек миграциясында жүрөт. Алардын көбү Орусияда. Орусияда каза болгон мигранттын сөөгүн мекенине алып келүү үчүн 100 000 сом, Европа өлкөлөрүнөн 300 000 сом талап кылынат. Кыргызстан Тажикстан менен чегарага убактылуу чектөөлөрдү киргизди. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматы маалымдады. Мындай чечимди министрлер кабинети 21 май күнү кабыл алган. Тажик жарандардын Кыргызстандын аймагына кирүүсүнө, өлкө ичинде жүрүүсүнө жана Кыргыз Республикасында транзиттик өлкө катары пайдалануусуна чектөөлөр коюлган. Ошондой эле Колунду, Кайрагач, Кызыл Бел, Бордоо жана Карамык өткөрүү пункттары аркылуу коңшу өлкөгө жүк ташууга чектөөлөр каралган. Чектөөлөрдүн айрым учурларга гана тиешеси жок. Алар эки өлкөнүн дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлери жана алардын үй бүлө мүчөлөрү, чет өлкөлөрдүн дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн, эл аралык уюмдардын кызматкерлери жана алардын үй бүлө мүчөлөрү жана Кыргызстан менен Тажикстандын расмий адамдары. Ошол эле учурда Тажикстандын аймагында жүргөн кыргыз жарандары, ал эми Кыргызстанда жүргөн тажик жарандары мекенине өтүп кете алат. Сот бийлигине байланыштуу Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги иштери боюнча кеңеш жөнүндө, Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө, Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө жана соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө 5 мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлагандай, бул документтер иштеп жаткан мыйзамдарды 11 апрелде референдумда кабыл алынган Конституцияга ылайык келтирүү үчүн даярдалды. Президенттин сайтында жазылгандай, мыйзам долбоорлору Юстиция министрлигине, жогорку сотко, Конституциялык палатага, судьялар кеңешине экспертизага жиберилип, алардын корутундусунун негизинде иштелип чыкты. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 17 миллион доллар берет. Анын тең жарымы грант катары бөлүнөт. Калганы 38 жылга 0,75% менен насыя катары берилет. Экономика жана финансы министринин орун басары Мирлан Байганчоковдун айтымында, бул акча аймактарды өнүктүрүүгө, экономикалык жана социалдык инфратүзүм объектилерин колдоого жана COVID-19 илдетине каршы күрөшүүгө жумшалат. 12 майда саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы коронавируска каршы күрөшкө 20 миллион доллар берерин билдирген. Министр бул акчага Кытайдын Sinopharm вакцинасын сатып алабыз деп айткан.
Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу кагылыштан жабыркагандарга көмөктөшүү максатында ачылган атайын эсепке 100 миллион сомго жакын каражат чогулду. Экономика жана финансы министрликтин сайтындагы маалыматка ылайык, чогулган акчанын 96,5 миллион сому өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгү ачкан атайын эсепке түшкөн. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрликтин эсебине 2,8 миллион сом чогулду. Бул каражатты ыктыярчы жарандар, уюмдар берип жатат. Мындан тышкары бир катар мекемелер бир күндүк айлыгын которгонун айтышкан. Мекеменин маалыматына караганда бул акча которулай элек. Президент Садыр Жапаров 5-майда Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калууна келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө жарылыкка кол койгон. Ага ылайык премьер-министр төрагалык кылган мамлекеттик комиссия түзүлүп, облуста президенттин атайын өкүлү дайындалды. Ушул күндөрү жаңжалдан курман болгон 36 жарандын үй бүлөсүнө үй салынып жатат. Доскредо банк чек арадагы окуяда жабыр тарткан жарандардын насыясын жойду. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдирет. Маалыматка караганда аталган банк Баткен облусунун Тажикстан менен чек арасында болуп өткөн куралдуу жаңжалда турак жайлары өртөнүп кеткен 3 жарандын насыясын кечти. Дагы 2 жарандын насыясынын пайыздары жоюлуп, төлөө мөөнөтү узартылды. Андан тышкары банк тарабынан аймакта жабыркаган жарандарга 300 000 сомдук жардам көрсөтүлдү. Бишкекте баасы 28 миллион сомдон ашкан жер тилкелери мэрияга кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык Ленин райондук администрациясынын кызмат адамдары 2005-жылы Арча Бешик жаңы конушундагы 5 жер тилкесин турак үй куруу үчүн жеке жактарга мыйзамсыз берип жиберишкенин аныктады. Ал жерлер кызыл сызык чегинен тышкары жайгашкан айтылат. Прокуратура уруксатсыз документтерди жокко чыгаруу жөнүндөгү прокурордук акт менен сот органдарына кайрылган. Натыйжада доо арыздар толук канааттандырылып, жер тилкелери мамлекеттин менчигине алынды. Кыргызстанда 3-апта катары менен доллар арзандап жатат. Валюта KG порталынын 25-майдагы маалыматына караганда АКШ валютасы бир күндө 10 тыйынга арзандап, акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 83 сом 35 тыйын деп бааланууда. Ал эми Улуттук банктын расмий эсебинде 1 АКШ доллары 83 сом 62 тыйынга теңелип, 0,18%га төмөндөгөн. 2020-жылы доллар кескин кымбаттап 69 сомдон 85 сомго чейин жеткен. Жыл соңунда 82 сомго чейин түшүп, 2021-жылдын январында кайра 84 сом 90 тыйынга өскөн. Пандемия башталгандан бери дүйнө боюнча COVID-19 илдетинен 115 000 медицина кызматкери каза болду. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору билдиргенин РИА Новости жазды. Анын айтымында азырынча отчет толук чыга элек. Оору менен күрөшүп жатып, ажал тапкан ак халатчандардын саны мындан да көп болушу мүмкүн. Дүйнөнүн бардык жеринде адам өмүрүн сактап калыш үчүн медиктер тиешелүү жабдуулар жана медикаменттер менен камсыздалган эмес. Аларга жетиштүү эмгек акы төлөнбөйт, сыйлашпайт. Ошондой эле иштөө шарты да кооптуу. Саламаттык сактоонун кызматкерлери чыныгы баатырлар, башкаларды коргойм деп өз жанын курмандыкка чалды деп билдирүү жасаган Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору.